ичиңизде ата энеңизге көп нелер дегиңиз келет? Көбүнчө апама ушул нерсени айткым келет, анткени мен кичинекейимден менингит болуп ооругам да. 14 күн комада жаткам да, кичинекейимдечи. Ошондо апам 14 күн уктаган эмес экен да, кирпик каккан эмес экен менин жанымдачы. Атам айтат ушул 14 күн атам эми ал убакта акча жак тартыш болуп калган, ошол сыртта акча таап, апам ушул түнү менен мени карап уктаган эмес экен да, 14 күн. Атам келсе, апам мындай маска окшош эле болуп калган экен да, басы мындай. Ошол нерсесин эч бир ушул нерсени эстегенде мындай көзүмө жаш келип кетет да. Бул эненин жүрөгү экен да, чындыгындачы. Анан ошону көрүп абдан ыраазы болом апама. Кудай буйруса колумдан келишинче аракет кылам ажы калпырганга. Кудайым ошого мүмкүнчүлүк берсин, дуабызды кабыл кылсын. Ата-энем менин дейишин, озантканда жашоо жемишин, бактылуу да кылган ата-энем, барынан да кымбат мен үчүн. Ата-энем жылдыз ай күн. Ошол ата-апа сиздерди мен жакшы көрөм. Сиздердин ушинтип ушул дережеге жеткириңиздерге рахмат. Өмүрүңүздөр узун болсун. Эч качан оорубаңыздар, биздин маңдайыбызга дайым жаркырап жайнап, ден соолугуңуздар чың болуп, сиздердин бул жерде биздин көлөкөңүздөр, дуаңыздар бизге дем берип турат. Сиздердин аркаңыздарда биз жакшы ийгиликтерге жетип атабыз. Сиздердин дуаңыздардын аркасында, жакшы берген тарбияңыздардын аркаңыздарда сиздерге Аллах ыраазы болсун. Абдан ыраазымын сиздерге. Сиздерди жакшы көрөм. Да бакыт талайга орбасын бир даң ата-эне, оролсун да бакыт талайга орбасын бир даң ата-эне. Балалыктан ойноп күлүп эсирдим, баркын билбей канча ката кетирдим. Кадырыңа жете албасам өмүрдө, о атаке, о апаке, кечиргин. Атам энем адамзаттын жакшысы, башымдагы конуп турган бак кушу. Бекем болсун ден соолугуң ата-энем, берекелүү бейишимдин ачкычы.